Мына чоңдугун көрүп турасыздар. Чоң. Ассаламу алейкум, урматтуу Багыстыр Кыргызстан каналынын көрүүчүлөрү. Кутман күнүңүздөр менен. Бүгүн 21-июль. Малинанын арасындабыз. Малинанын улуу терими бүтүп, эми орто бышаар башталган мезгил. Көпчүлүккө маалым болгондой, орто бышаары алдыбызда көрүнүп турган жаңы чыккан өсүндүдөн быша турганын орто бышаары деп айтылат. Бул эрте жазда чыккан, мына ушул жерден чыгып, баштан аяк мөмө бере турган бутак болот. Орто бышаар кийинки жылга мөмө бербейт, ошондуктан бул бышы бүткөндөн кийин бул бутак түбүнөн кыркып алынат. Азыр малина терип атабыз. Орто бышаары башка малиналардан айырмаланып, бул чоңдугу менен айырмаланат. Азыр мынакей челекте көрүнүп турган малина бул орто бышаардын малинасы негизинен. Майдарактары бул эски малинаныкы болушу мүмкүн, улуу теримдики. Негизинен мына чоң болуп турган малина бул орто бышаардын малинасы. Тергенге оңой болот орто бышаары мынакей. Орто бышаар канткенде көп болот. Орто бышаарды канчалык жакшы бага турган болсоңуздар, ошончолук мөмөнү жакшы берет. Негизинен жаңы малиналарда, жаңыланган малиналарда орто бышаары көп болот. Ушул күндө малинанын баасы 130дун тегереги болуп атат. Кечке чейин теребиз, кечке кардарлар келип өздөрү сатып алып кетишет. Мына туугандар, улуу терим малина бүтүп атат. Бүтүшүнө дагы 1 жума убакыт калды. Мынакей мөмөсү калган жок. Булар уже бышы бүттү. Булар эми август айынын башынан мына ушул астынан кыркылат. Кыркып алып таштайбыз. Ошондо күзгү малинага күн жакшы тиет. Күзгү малинасы жакшы болот. Күзгү малина болсо эми гүлдөштүн аракетинде болуп атат. Мына туугандар, бул күзгү малинанын мөмө бүчүрлөрү. Булар гүлдөшкө дагы бир аз убакыт бар. 15 күндө гүлдөй баштайт. Сиздер менен Багыстыр Кыргызстан каналы болду. Тынч аман болуңуздар. Мына ушул терип аткандар орто бышаар малиналар. Орто бышаар негизинен июлдун этегинде бышат. Августтун 20-сына чейин барат. Балким сентябрга чейин кеч калгандары барышы мүмкүн. Күзгүсү башталганга чейин бул дагы бүтөт. Колго жеңди кийип алыш керек, болбосо мына тикендер аймап салышы мүмкүн. Малинаны көрүп атасыздар, мына күзгүсү гүлдөп атат. 3 метр бийиктикке чейин бар. Азыр биз терип аткан малина мына азыр 1,80 бийиктикте. Бул эртең бышкандан кийин ылдыйга түшө баштайт. Оорлошкондон кийин ылдыйга түшөт азыр. Бышкангача дагы күзгүсү 1 ай убакыт бар. Негизинен малина үзүлбөйт. Июндун башынан баштап октябрга чейин терилиши мүмкүн. Качан суук түшүп, кар куруп кеткенде гана токтойт. Ремонтат малинага караганда кадимки малина көбүрөөк түшүм берет. Улуу терими, орто бышаары, ошондой эле күзгүсү болуп туруп, бул түшүмдү көп бере турган сорт болуп эсептелет.